Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучуларым? Силерге бүгүн жагымдуу маанай каалаймын. Мен Каракол шаарындагы номер 3-гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Мүсүрбаева Элнура Сагыновна. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 1-класстар үчүн кыргыз тили сабагы. Балдар, азыр кайсыл мезгил? Азаматсыңар балдар, азыр бизде жаз мезгили. Келгиле балдар, өткөн сабактагы ырларды кайталасак. Балдар, мына жаз келди, аппак карлар эриди, куштар сайрап бутакта, күлкү берди, шат берди. Балдар, жаз мезгилинде кайсы айлар бар? Азаматсыңар балдар, жаз мезгилинде 3 ай бар жана алар март, апрель, май. Жаз мезгилинде кайсы майрамдар бар? Азаматсыңар балдар, 8 март, Норуз, 1 май, 5 май жана 9 май. Балдар, өткөн сабакта биз майрамга байланыштуу ырларды жаттаганбыз. Келгиле чогуу кайталайбыз. 8 март. Апакемди куттуктап, үйдү таза жыйнадым. Гүл дестени кагаздан апакеме арнадым. Норуз. Байчежекей жайнаган, бакта куштар сайраган, тегеренип бийлейбиз, Норуз келди кайрадан. Азаматсыңар достор, келгиле суроолорго жооп беребиз. Жазында элдер эмне иш кылышат? Азаматсыңар балдар, элдер бак отургузушат, жер айдашат, сугарышат. Жер айдашып эмне себишет? Азаматсыңар достор, жер айдашып буудай, арпа, картөшкө себишет. Балдар, буудайдан эмне алабыз? Азаматсыңар, ун алабыз. Ундан эмнени жасайбыз? Азаматсыңар достор, ундан нан, борсок, таттуу токочторду жасайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы эмне жөнүндө деп ойлойсуңар? Азаматсыңар достор, туура таптыңар. Бүгүнкү сабактын темасы нанды баалайлы. Сабактын максаттары: нан жашоонун негизи экендигин баамдашат, сүрөт боюнча туура так сүйлөп, сулуу жаза алышат, эмгекти баалай билүүгө үйрөнө беришет. Сабактын көрсөткүчтөрү: нан жашоонун негизи экендигин баамдашса, сүрөт боюнча туура так сүйлөп, сулуу жаза алышса, эмгекти баалай билүүгө үйрөнө беришсе, анда сабактын максатына жетебиз. Жаңы сөздөр менен таанышабыз. Нан, хлеб, талаада
в поле. Жер айдашат, пашут землю. Будай, пшеница. Себишет, сеют. Un, мука. Сугарышат, поливают. Текст менен иштөө чогуу бирге окуйбуз. Нан, буудай талаада өсөт. Буудайдан un тартылат. Ундан нан жасалат. Борсок, бөлкө, токоч, каттама нандын түрлөрү. Нан биздин байлыгыбыз. Балдар, кайсыл тамгалар жок? Азаматсыңар достор, созулма О тамгасы калтырылып кеткен. Азаматсыңар, бул жерде О тамгалары калтырылып кеткен. Азаматсыңар балдар, бул жерде Ö тамгалары калтырылып кеткен. Азаматсыңар балдар, бул жерде К, Т жана А тамгасы калтырылып кеткен. Кийинки тапшырма сүрөт менен сөздү туташтыргыла. Келгиле балдар, чогуу бирге карайбыз. Азаматсыңар балдар, сабакты бышыктап, силерге суроо берейин. Нан кантип жасалат? Сүйлөмдөрдү окуп, туура ирети менен коюп чыгабыз. Буудай бышат, жер айдалат, нан жасалат, un тартылат, буудай себилет. Биринчи, жер айдалат. Экинчи, буудай себилет. Үчүнчү, буудай бышат. Төртүнчү, un тартылат. Бешинчи, нан жасалат. Сабакты жыйынтыктоодо биз бүгүн эмнелерди үйрөндүк? Биз бүгүн сабакта нан кантип жасалаарын, жаз келгенин, эмгекчил болуу керек экенин билдик. Бүгүнкү сабак жактыбы?
Азаматсыңар балдар. Биз бүгүн сабактын максатына жеттик деп эсептеймин. Үйгө тапшырма иш дептериңердин 40-бети 1 тапшырмасы. Сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.